Негизинен билесиз да, бизде абдан көп мамлекеттик орган тараптан, президент тараптан абдан көп ошо ишкерлерди колдош керек деп айтат. Бардыгы ошол сөздү талашпайт. Бирок иш жүзүнө келгенде биз баары бир мындай чоң системалуу реформага барбасак, ишкерлерди текшерген эч качан мындай токтогон эмес да. Бирок баарыбыздын оюбуз боюнча ошол президент, премьер-министр, тийиштүү мамлекеттик органдын өкүлдөрү, министрлер дайым айтат, ошол ишкерлерди текшербеш керекпиз, аларга эркиндик бериш керек дейт. На самом деле биздин мыйзамдарыбыз толук текшергенге укук бере турган мыйзамдарыбыз. Биздин мамлекеттик органдарыбызда абдан көп текшерүүчү функцияларыбыз бар да. Ошонун бардыгын биз минималдаштырып, нөлгө түшүрүшүбүз керек. Чындап эркиндик бергибиз келсе, анда ишкерлерди таптакыр ошол мындай ээн эркин өсө турган кылып, колдун байлабашыбыз керек болуп атат да. Мисалы мен бир эле пример менен айтып берейин сизге. Бизде Генеральный прокуратура текшере алат. Финансовый полиция мына кече жоюлду, ага чейин толук кандуу текшере алып жүргөн. Экология кызматы өзүнчө текшере алат. Мамлекеттик экология коопсуздук кызматы ал өзүнчө текшере алат. Ал жерде 7 службадан турган өзүнүн текшерүү тармактары бар дегендей. Кыскасын айтканда, бизде мына муниципалитет да өзүнүн деңгээлинде ар бир ишкана өзүнүн талабы боюнча текшерип, ар кандай претензия коюп, штрафтар салынат, толук акысы бар да. Бизде жалпы система ушундай болуп калган. Бүгүн мисалы текшерип, эгерде бир ишкананы текшерип, аны бир алардын мыйзам бузуп, эреже бузгандарын табам десе, ар бир ишкананын колунда ошондой полномочия бар. Ар бир ишкана ошондой деңгээлде текшерип, өзүнүн баягы текшерип, мыйзам бузууларын таба алат да. Бирок тилекке каршы, бирок сөз жүзүндө биз таптакыр башка нерсени айтабыз. Ошондуктан мына Кудай буйрса президентибиз жаңы, өкмөтүбүз жаңы адамдар келип атат. Мен абдан үмүт кылат элем, эгерде биз мамлекетти өнүктүргүбүз келсе, ишкерлерди чындап мындай биз аларга жардам эмес, болгону эле тоскоол болбой коюшубуз керек. А тоскоол ошол мыйзамдар менен, эрежелер менен, ошол текшерүүчү органдардын жоктугу менен гана мындай көрүнөт да. Бир шаар, бир келечек, бир бол.